Азыр биз турган имарат бул Жалал Абад шаарындагы биринчи кесиптеги лицейдин актовый залы. Бул жерде студенттер 2 жыл мурда эле бул актовый залды колдонуп келишсе, 2 жылдан бери абал мына ушундай болуп, чатырынан суу тамып, авариялык абалга кептелген. Акыркы 2 жылда эле ушундай болуп калды да. Мурдагы жылдан бери студенттерди киргизбейбиз. Себеби дегенде ошол суу өткөндөн бери суук аябай урушат. Анан өзүбүздүн малый залдарыбыз бар, актовый малый актовый зал, анан конференция залдарды, иш-чараларды ошол жерге өткөрүп атабыз убактылуу. Бул маселебиз деле ошентип элдин үнү менен айтпаса эч ким ошентип кайрыл көрбөйт да. Биз айтып эле атабыз, эми кайрылган жерлерде алар келишет, чечебиз деп кетишет. Бирок эми жыйынтык чыгып калат деп ишенебиз. Акыбал көрүп турганыңыздардай, себеби биз окуу жайдын астында ашканабыз бар. Мынау тапкан ташканыбыз тряпка, төшөк, нерселерибизди жайып туруп, жамгыр өткөндө бул жерден жайып кайта кургатып, ашканага өткөзбөшкө аракет кылабыз биз. Спорт залдын абалы болсо 2 жылдан бери мына ушундай көрүнүштө. Бул залга студенттер кирбейт деген менен бул имараттын биринчи кабатында мындагылар тамактануучу ашкана жайгашкан. Бул жылы экинчи кабаттан тамган суу ашканага да кооптулук жарата баштаган. Жамгыр өткөн мезгил 2017 жылдан баштап акырында өтө баштады. Акыркы 2 жылда, 3 жылда ушундай жамгыр жаганда эшиктегиден айырмасы болбой калып атат да. Ошондуктан бул жерде жабып жоксо ремонт кылып берүүгө муктаж. Негизи 1 жыл, 2 жылда ашканадагы ушул эле акыбалга келип калышы мүмкүн. Азыр ашкананын бир гана бурчунан эмнегедир жамгыр бир жеринен өтүп атат. Бул кесиптик лицейдин айрым имараттарынын мына ушундай коркунучтуу абалы бир эле мындагы жааматка эмес, Жалал Абадтагы бийлик өкүлдөрүнө да маалым. Деген менен окуу жай туура эле Билим берүү министрлигине карагандыктан маселе ошол жактан гана чечүүгө болот. Ал эми лицейдин жетекчилиги болсо кайрылбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Бардыгы келип акча каражатына такалат дейт. Быйыл ал жака каражат бөлгөн жокпуз, айка каражатыбыз жок болчу негизи. Аны ремонт кылыш үчүн биринчи чатырын жабыш керек да, анан ремонт жасаш керек. Себеби биз жылда эле жана косметический ремонт кылганыбыз менен бүт үстүнөн суу түшүп неме болуп калып атат. Ал эми чатырын жабыш бул өтө чоң каражат экен. Биз ага кудуретибиз жетпей атат, ошон үчүн мамлекетке кайрылып атабыз. Бирок ремонт болот деп бүт депутаттарга чейин келип көрүп кетишкен. Айтабыз деп айтышты, көргөнбүз сессияда. Быйыл өзү акча каражат неме болду эле, ушу тартыштыкка байланыштуу быйылда ремонт калып калды да. Бул көйгөйдү жакында эле Борбор калаада өткөн элдик курултайда Жалал Абадтан барган делегат да көтөргөн. Мындан кабардар болгон жетекчилер бул маселени жакынкы жылдары чечет деген мындагылардын үмүтү чоң. Эске салсак, 84 жыл мурда курулган бул окуу жай 4 корпустан турат. Анын бирөө мына ушундай абалда болсо, калгандарында шарт канааттандырарлык. Мында азыр 8 кесип боюнча 500дөн ашуун студент билим алып келүүдө. Жаңылай Болотбекова, Жанызак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.